айтып коеюн, 75 аксакал, көксакалдын каты боюнча кайрылуулар дагы эле болуп атыптыр. Коомчулукта бир топ жерде ошол биздин журналисттер дагы ушул жерге келип депутаттардан сурап, депутаттар дагы менден дагы көп сурап атат. Ал боюнча жалпы мындай маалымат берип коеюн. Менин биринчи эле иш күнүмдө ал кат кайсыл жерде деген аныктаманы жүргүзгөнбүз. Анын алкагында ал кат дароо эле Конституциялык комитетке түшүп кароого жиберилгени маалым болгон. Биз бир топ убакыттан кийин бир белгисиз себептер менен жагдайларды түшүнбөй эмне болуп атканын биз ал жерде комиссия түзүү чечимин кабыл алып, мен өзүмдүн тескеме менен ички комиссия түзүлүп, толук түрдө кагаз кантип бул жака келгенин жана кантип Конституциялык комитетке түшүп кеткенине чейин бардыгын аныктап чыккан. Бүгүнкү күнү ал жыйынтык МВДга берилген, ал жакта тергөө өз жумушун алып барып атат. Айтып кете турган нерсе, чын-чынына келгенде ал кат бул жака жогорку кеңешке келип келе электе, аны бул жакта кадимкидей эле күтүп тосуп алган. Алып келген адам бул жерден алып келгенден кийин андан соң билесиздер, процедура боюнча кат өз жолу менен тийиштүү мындай депутатка болсо депутатка, төрага болсо төрага, айтор өз жолу менен кетет. Бирок эмнегедир ал катты нарушено деп коет, колу менен алып барып, колу менен мурдагы төрагага чейин жакынкы өзүнүн помощниктери, советниктери алып келет. Андан соң тийиштүү тапшырмалар берилип, ошол айтылган комитеттин кароосуна чейин бул нерсе түшөт. Комиссия түзгөн бирден бир себеби, билесиздер, өзүңүздөр урматтуу депутаттар, бизге көп кайрылуулар келет, жалпы келет, өзүңүздөргө келет. Биз эми ар бир кайрылууларды алып келип комитетте карабайбыз, аны да өзүңүздөр жакшы түшүнөсүздөр. Ошонун алкагында кагаздын жүрүшү боюнча гана комиссия түзүлүп, ошол комиссия өзүнүн жыйынтыгын бая айтып кеткендей тийиштүү органдарга, МВДга берилген. Ал жерде тергөө жүрүп атат. Биз ал жерде кимдин күнөөсү бар, мен ал жерде катышым бар, катышым жок, билген жокмун дегенге биз жооп бере албайбыз. Биз болгону кат кандай жүргөн, кат кантип барган, ошону аныктап берип койгонбуз. Калганын тергөө өзү жүргүзүш керек деп эсептейм. Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун.